Assalamu alaykum, amansızlarбы? Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар, амансыздарбы? Менин атым Атакул, Тескабар каналынын алып баруучусу. Атайын биздин Баткендеги филиалдык каналыбыз. Чабарман үчүн бир аз кыска видео тартып, Турциядан сиздерге жөнөтүп атам. Биз азыр Турциянын Памуккале деген жеринде турабыз. Бул жерде ак шаар деп коет экен. Мына бул аппак болгон туз сыяктуу көрүнүп турган тоону, дөңсөөнү көрүп турасыздарбы? Бул туз эмес. Сиздер интернеттен көрүп билген, кинодон көрүп билген жер бул жер. Туристтер аябай көп келет экен. Бул кадимки кальцийдин реакциясынан пайда болгон ушундай дөңсөө экен. Аппак түстө турат, кышын жайын ушул калыпта турат экен. Бул миллион жылдар бою реакциянын негизинде жасалган тоо дөңсөө экен. Бул жерде негизи жер астынан чыккан составында 17 элементи бар, минералдык элементи бар. Ысык суу агат экен. Бул жерде мына каналчада ысык суу агып турат, горячий. Ысык суу горячий источниктен келген. Көрүп турасыздарбы? Элдин баары бутун салып, сууктарын качырып бул жерде эс алып аткан, көрүп аткан, тамаша кылып аткан, сүрөткө түшүп аткан, видеого тартып аткан учуру. Бул жерде көлчөлөр бар. Бассейндер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тигилдыга чейин катар бассейндер. Мына ушул жерден баштап нар жагы ысык. Ушул арыкчадан барып ар бирине куюп, андан өтүп, ашып бири-бирине өтө берет экен. Негизи температура 36 градус экен. Ден соолук үчүн аябай пайдалуу. Дүйнөнүн булуң бурчунан келип ушул жерге көрүп эс алышат, сүрөткө түшүшөт, ушинтип элдер келип кетишет туугандар. Биз Кыргызстандан Кут туристик компаниясы аркылуу Турцияга келдик эле. Бул жака Турцияга келип эс алып кетүүнүн баасы $450 $600 чейин тамак аштарын кошуп эсептегенде туугандар. Кут туристик компаниясына сиздер Тескабар каналындагы видеолордон көрүп, телефондорун жазып алып, байланышып келсеңиздер, көрсөңүздөр болот. Эл көрүп, жер көрүп койгон дурус. Ошондуктан барыңыздарды ушул жака келүүгө, бул жерлерди көрүүгө чакырат элем. Турцияга болгон сапарыбызды сиздер Тескабар каналынан кенен көрсөңүздөр болот туугандар. Мына кооз жайлар. Бул негизи Анталияга 40 км жакын жерде, Деңизли шаарына 20 км жакын жерде турат. Бул жерде мына шаардын калдыктары да көрүнүп турат. Эски Рим империясынын тушундагы Иеропол деген шаарда болгон экен. Биздин эрага чейин 170 жыл мурда болгон экен. Ушул эми Тескабардан сиздер кенен көрсөңүздөр болот туугандар.